Зоодо Лондон, BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Сириядагы жарандык согуштун символуна айланган Алеппо шаарынын чыгышынан атайын баяндама. Бир күндөн кийин Дональд Трамп АКШнын 45-президенти катары ант берет, бирок ал убадаларын аткарабы? Жапониянын атактуу Цуккидзи базары, дүйнөдөгү эң чоң балык саткан базар Токионун башка аймагына көчүрүлүүдө. Бириккен Улуттар Уюму 40 000 тургун Алеппонун чыгышына кайтып барганын маалымдады. Сириядагы жарандык согуштун символуна айланган калааны өкмөт күчтөрү толугу менен көзөмөлгө алган. Алеппонун чыгышынан атайын баяндама. Бороондон кийинки тынчтык. Алеппо үчүн болгон акыркы кармаш адам баласы жараткан бороон сыяктуу эле шаарды талкалап өттү. Шаарга ийгилик кылам деген бир дагы тарап аны аярлаган жок. Кармаш 4 жылга созулду. 200 000ден ашуун тургундар согуштун очогунда камалып калган. Жардам көрсөтүү кызматынын ар бир кезегинде кайгылуу окуялар бар. 12 жаштагы Хазун далай жамандыкты башынан кечирди. Чоң апасы Абду аман калган неберелерин кароо үчүн болгон күчүн жумшоодо. Менин кызымдын 15 жашар кызы менен 7 жаштагы баласы согушта набыт болду. Уулумдун 3 жаштагы кызы бутунан ажырады. 7 жаштагы дагы бир неберем колунан ажырады. Үйүбүз толугу менен талкаланды. Бизди кандай келечек күтүп жатканын билбейбиз. Согуш баарыбыздын жашообузга бүлүк салды. Туугандарымдын буту жулунганын, иче кардысы чачырап жатканын өз көзүм менен көргөм. Алепподо президент Асадтын кайра күчөшү аны бийликтен кетирүү жөнүндө сөздөрдүн күчүн кетирди. Асад согуш башталгандан бери кайра күчүнө толуп турган учуру. Муздак талкаланган Алепподо күн батууда. Бул согуштан кийинки шаардай сезилгени менен өлкөдө согуш бүтө элек. Сириядагы убактылуу тынчтык кылдын учунда. Президент жана анын союздаштары жеңишке жакындады, бирок ал толук ишке аша элек. Барак Обама президент катары берген акыркы маалымат жыйынында саясаттан эс алам деп билдирди. Обама бийликти жума күнү Дональд Трампка өткөрүп берет. Жыйында Обама жаңы шайланган президентке Орусияга каршы санкцияларды жоюуга болбойт деп эскертти. Ал тапта Вашингтон шаарында ант берүү аземине даярдык чаралары жүрүүдө. Бирок Трамп убадаларын аткарабы? BBC Миссисипи штатындагы Тупюло шаарына барып, жергиликтүү тургундар менен баарлашып келди. Ант берүү аземинин алдындагы даярдыктар. Тупюло мектебинин окуучулары бүгүн түнү Миссисипинин баш калаасынан дээрлик 1500 чакырым алыстагы Вашингтон шаарына барат. Алар президент Трамптын ант берүү аземине катышат. Бул штаттагы добуш берүүчүлөрдүн 60% Трампты колдогон. Бирок бул окуучулардын айрымдары президентти жактырбаганын айтат. Мен Трампты колдобойм. Мен музыкалык тоом үчүн баратам. Анын айрым идеяларын колдойм. Ал Американы кайрадан дөш шаа мамлекетке айланталат деп ойлойм. Биз ага ишенишибиз керек. Атактуу музыканттардан тышкары Тупюло унааларды да чыгарат. Дональд Трамп иш орундарды камсыздап, АКШнын кызыкчылыктарын коргош үчүн соода келишимдерин кайра карап чыгам деп айткан. Жергиликтүү темир заводу АКШнын унаа чыгарган компанияларын камсыздап келген. Алар жаңы шайланган президент тоскоолдуктарды алып, салыктарды жеңилдетип, өндүрүшкө түрткү болот деген пикирде. Заводдун жетекчиси Дональд Трамп кызматка бизнести түшүнгөн адистерди алат деп үмүттөнөт. Менимче ал мурда саясатта болуп көрбөгөн кадамдарга барат. Эртең бул окуучулар Ак үйдүн алдында аткарышат. Жана бул өлкө жаңы президенттин жетекчилиги алдында
багытын толугу менен өзгөртүшү мүмкүн. Түз ободо BBC, эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Гамбиянын жаңы шайланган президенти Адама Барроу Гамбиянын Сенегалдагы элчилигинде ант бергени турат. Ал эми президент Яя Джамме бир нече эскертүүлөргө карабастан шайлоонун жыйынтыгын кабыл албай, бийликти өткөрүп берүүдөн баш тартууда. Батыш Африка мамлекеттеринин уюму Гамбиянын чек арасында аскерлерин чогултууда. Италияда шаршемби күнү орун алган бир нече зилзаладан кийин бүгүн кар көчкү болуп, 3 адам каза таап, 30 адам дайынсыз жоголду. Кар көчкү мейманкананы басып калган. Жергиликтүү медиа дайынсыз жоголгондор Гран Сассо тоосундагы мейманкананын коноктору жана кызматкерлери болчу деп кабарлашууда. Кытайдан чыгып 12.000 чакырым жүрүп Британияга жүк ташып келген поезд 2 жумадан ашуун убакыттан кийин багытына жетти. Бул деңиз аркылуу жүк ташуу мөөнөтүнөн 2 эсе аз. Кытайдан Британияга биринчи жолу жүк жеткирген поезд Казакстан, Орусия, Беларусь жана Европа мамлекеттери аркылуу Британияга жетти. Дүйнөдөгү эң чоң балык базары Токио шаарында жайгашкан. Атактуу Цукидзи базары эң мыкты суши ресторандарын балык менен камсыздайт. Бирок ал жакында жабылып, калаанын башка аймагына көчөт экен. Таңкы саат 5. Дүйнөдөгү эң чоң балык базарында тунец балыгынын аукциону башталууда. Бул 2017 жылдагы биринчи аукцион жана балыктар кымбат баага сатылары күтүлүүдө. Цукидзи башка базарлардан айырмаланып турат. Ал абдан чоң жана ар дайым кымгут. Бул базарга 60 миңден ашуун адам келип соода кылып кетишет. Бирок жакында базар жабылып, имараты бузулуп, аймак курулушка сатылмакчы. Точира Лиданын үй бүлөсү көп жылдардан бери тунец балыгын сатуу менен алектенет. Мен Цукидзи базарында иштеген 3-чү муундагы ишкермин. Биз бул бизнести 170 жылдан бери иштетип келебиз. Цукидзи базарын өзүбүз курганбыз. Бул тарыхы бар жер. Бул жерди көчүрүүнүн кажети жок. Базарды көчүрүү көйгөйлөрдүн бири гана. Тургундар бир нече маселеге туш болгон. Точиро салмагы 200 килограммга жеткен балыкты суши ресторандарына өткөрөт. Бирок аймакта балыктын саны азаюуда. Тынч жана Атлантика океанындагы тунец балыгынын саны 90%га кыскарды. Күн сайын болгону 1000 же андан аз тоңдурулган балык жана эң көп дегенде 300 же андан аз тирүү балык сатылат. Балыктардын саны кескин азайды. Талаптарга ылайык балык жок. Жаңы жылдагы аукциондо 210 килограмм тунец 632 миң АКШ долларына сатылды. Бирок сынчылар балыктар кымбат баага сатылды деп маалымат тараганы менен аймактагы тунец балыктары тукум курут коркунучуна кабылганы көмүскөдө кала берүүдө деп кабатыр. Эми спорт. Австралиянын ачык чемпионатын 6 жолу уткан Новак Джокович мелдештен чыгып калды. Ал өзбекстандык Денис Истоминге жеңилди. Джокович 117-чи орунда турган Истоминге каршы жакшы оюн көрсөтө алган жок жана беттеш учурунда кыйналып турганы байкалып турду. Футбол. Манчестер Юнайтед өткөн сезондо дүйнөдөгү эң кирешелүү клуб болгону аныкталды. Deloitte компаниясы Юнайтед өткөн сезондо 744 миллион доллар киреше алганын маалымдады. Экинчи жана үчүнчү орунда 660 миллион доллар киреше тапкан Барселона менен Реал Мадрид турат. Бавария 630 миллион доллар киреше алып 4-чүдө. Жаңылыктардын соңунда көздүн жоосун алган сүрөттөр. Мексикадагы Колима жанар тоодон лава атылып, аймакты түтүн каптады. Вулкандын түтүнү 2000 метр бийиктикке чейин көтөрүлдү. Мексикада 3000 вулкан бар, бирок алардын 14-ü гана активдүү. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Эфирден кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.